Жин чыгаруу бизнеске айландыбы? Выходи, оставь ее в покое. Кимде ким менде жин барбы, сыйкыр барбы, көз тийүү барбы, дуа барбы деп шектенип аткандар болсо, келип диагноз койдуруп кетсеңиздер болот. Жин кирген, дуаланып калган, көз тийген ооруларга Куран аяттары менен дем салууну улантып атабыз. Учурда сыйкыр менен жин оору менен ооруп жаткан кишилер бар. Интернетте мына ушундай жинологдордун көптөгөн баракчаларын таптык. Алардын ичинен бир нече жылдан бери иштеп келаткандардын аккаунттарын карап изилдедик. Жинолог Абдулла, Сулайман Ажы, Исмаил Кары аттуу баракчалардын 10 миңдеген катталуучулары бар экен. YouTube, Facebook, TikTokто дагы түз эфирлерди өткөрүп турушат жана адамдарды кабыл алган атайын кеңселерин дагы ачык эле айтышат. Жин чыгаруу гана эмес, депрессия, түш бузулуу, сыйкыр, диагнозу чыкпаган ооруларды айыктыруу кызматтары бар. Жада калса онлайн дагы дем салышат экен. Комментарийлерди карасак, Ошко келгиле, Таласка качан келесиңер, баасы канча деп сурагандар көп экен. Биз дагы кызыгып баасын сурап көрдүк. Саламатсызбы? Мен сиздики объявленияны эмеден көрдүм, Инстаграмдан. Жин чыгаруу деген барбы силерде? Ооба. Эме акчасы канча болот? 500 сом. Кантип чыгарасыңар? Окуп чыгарабыз. Окуп. Эме канча бир жолу келиш керек болобу, канча жолу келиш керек болот? Интернеттен көрүп айтайын. Саламатсызбы? Ооба. Бул Сулайман Ажыбы? Ооба. Эме ушул жарнамадан көрүп калдык, жин чыгаруу деген бар экен силерде? Ооба. Негизи кандай болот бул? Саат 3-кө же 4:30 келсеңиздер болот. Эме акчасы канча болот? Биз заранее даярданып баралы. 500 сом болот бир окуганга. Бирок канча жолу окуш керек же бир жолу эле окуп калыш мүмкүнбү? Ар кандай кесин окуп көрүп айтабыз да. Негизи кандай кепилдик барбы? Же кепилдик жок, Кудайдын колунда го ден соолук. Аракет кылып жардам беребиз. Өзүңөр уккандай бир окуганы 500 сом экен. Бизде башынан эле профессионалдуу жарнама кылып, дем салуудан акча табуу ислам дининде канчалык туура, жинди кимдер чыгарса болот, муфтият лицензия береби деген суроолор пайда болгон. Биз ага жооп алуу үчүн Кыргызстан Аалымдар кеңешинин мүчөсү, теолог Марс Ибраевга кайрылдык. Жин деген нерсе бар. Жиндер аламы, метафизикалык параллелдүү алам. Биз менен чоң эле биз аны көрө албайбыз. Алар кайсы бир деңгээлде инсандарга өзүнүн кээ бир учурда ушундай зыяндарын тийгизип коюу коркунучтар бар. Бул окуп чыгара турган инсандарга муктаж, молдолорго, диний кызматкерлерге. Бирок ал жөнөкөй ар бир эле молдо боло бербейт аны. Ар бир эле имам диний билими болгон, сабат болгон инсан аны окуй албайт. Ага өзүнчө бир инсан керек. Өзүнчө инсан, өзүнчө даярдаган инсандар керек. Ошондон бүгүнкү интернет желесинде чыгып жаткан нерселерде бул жерде бир эле жин чыгаруу эмес, жанагы көз ачыктык, бакшы сереликтүү да аралаштырып салыпты да, ал туура эмес нерсе. Эмне дегенде бул жин чыгаруу башка нерсе. Ал эми жанагы бакшылык, сыйкырчылык деген нерсе ал таптакыр башка нерсе. Ушундай сертификат же диплом берилет деген да эреже жок. Эмне дегенде бул жекелик бир мунун өзүнүн ыкмасын үйрөнгөн, Куран жаттаган, Кудайдан корккон такыба, жана ошондой эле ошону чыгарууга Алланын ыраазылыгы үчүн деп гана чыгара билген инсандардын иши бул. Чындыгында бул бир бизнес кылып ала турган бир иш эмес. Бирөө муну бизнес кылып, адамдарды топтоп, андан кийин алардан көп акча алып, анын эсебинен байып, анан ар бир эмеге жин, сеники жин бар экен деп, жини жокко деле жин бар экен деп окуп, андан кийин миңдеген долларларды алып аткан окуяларды көрүп атабыз. Бул дурус эмес, муну сындаймын, мен деле сындаймын. Муфтият деле муну сындайт. Ошондон бул жерде Куран аяттарын жин чыгаруу же болбосо муну сыяктуу нерселерди чыгарып кайтарма кылуу үчүн акча тыйын алуу дурус эмес. Бирок алып аткандар болсо дагы муну эми садака катарына мечитке бергиле же медресеге жардам кылып коюңуздар дагы деп кылып аткан болсо бул тыйылбайт ал нерселер дагычы. Ибраевдин айтымында жарнама кылып өзүн элге таанытып, кызматын жарнамалоо шариятка туура келбейт. Андан тышкары бул иштин кесепети жин чыгарган адамдардын өздөрүнө дагы тийип калышы мүмкүн экендигин эскертти. Ал эми интернетте коммерциялык кызмат катары көрсөтүп жаткан болсо, тиешелүү мамлекеттик органдар көзөмөл кылышы керектигин кошумчалады. Жакында эле Казакстанда 9 жаштагы кызды байлап алып, Өзбекстанда кызды бычак менен коркутуп, жин чыгарып атат делген видеолор тарап, соц тармактарда кызуу талкуу жараткан. Кыргызстанда интернетке тараган мындай учурлар болгон жок, бирок өзүн жарнамалап, жин чыгаргандар бар экен. Чындыгында бул коомчулукта өтө талаштуу маселе. Сиздин бул боюнча пикириңиз кандай? Комментарийге жазыңыз. Бизге катталыңыз жана видео пайдалуу болгон болсо бөлүшүңүз.